Акыркы жаңылыктардын алдында кыскача тааныштырабыз. Бүгүн Кыргыз-Өзбек чек арасында жер титирөө катталганын билдирди. Видео. Түркияда кайра-кайра жер титирөө каттала берип, домдо жашагандар дагы эшикке чыгып алганын көрүүгө болот. Ооруканалардагы ооругандарды эшикке алып чыгып коюшкан. Ырчын Нурлан Насип Асел Кадырбекованы өтө каттуу жакшы көрөөрүн эл астында айтып берди. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө видеонун астына ойдо караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстандын жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Кыргыз-Өзбек чек арасы тарапта көчүү 3 балга жакын жер титирөө болду. 24 апрелде кечки саат 18:22-де Кыргыз-Өзбек чек арасында көчүү 3 балга жакын жер титирөө катталды. Кыргызстандын Улуттук илимдер академиясынын сейсмология институтунун маалыматы боюнча, жер титирөөнүн очогу Өзбекстандын аймагында Найман айылынан 10 километр түндүк чыгышта, Андижан шаарынан 33 километр түштүк батышта, Ош шаарынан 45 километр батышта жайгашкан. Кыргызстандын калктуу конуштарында жер титирөө сезилген эмес. Нурлан Насип концертте Асел Кадырбекованы жакшы көрөөрүн айтты. Ырчын Нурлан Насип өзүнүн түштүк чергесиндеги концертинде жубайы Асел Кадырбекованы жакшы көрөөрүн айтып, алардын башынан көптөгөн кыйынчылыктар өткөнүн жана үй бүлөдөгү уруш талаш ар бир адамда болорун билдирген. Ар дайым биздин бактыбызга бар болсун. Кызыңыздарды жакшы көрөм мен. Просто бизге окшоп силер деле урушат болушуңар керек үйдө. Как будто өмүр урушпагандай кыласыңар го. Иши кылып ырчылардын сүйүүсү башкачараак болот да. Бирок канча аракет кылып эле келатабыз, канча аракет кылып эле келатабыз. Кызыңыздарга жакшылап айтып коюңуздар эми. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахарова карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. Түштүк магистралда скутер айдоочусу катуу ылдамдыкта барып, водовозго урунуп каза болду. Жол кырсыгы 24 апрелде болжол менен саат 22:30 чамасында Садырбаев көчөсү менен Түштүк магистралдын кесилишинде болгон. Водовоз Садырбаев көчөсү аркылуу түндүк тарапка бара жаткан. Артынан катуу ылдамдыкта келе жаткан скутер водовозго келип урунган. Урунуудан улам скутердин айдоочусу оор жаракат алып, окуя болгон жерде көз жумган. Тез жардам кызматынын маалыматына ылайык, скутерди 17 жаштагы өспүрүм айдап бара жаткан. Булак Сокол Медиа. Эмгек министрлиги Орусиядагы кыргызстандыктарга кайрылды. Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги Орусияда мыйзамсыз жүргөн кыргыз жарандарына алардын укуктук абалын жөнгө салуу убактысы 10 сентябрга чейин узартылганын билдирди. Анда айтылгандай, 10 сентябрга чейин мыйзамсыз жүргөн кыргызстандыктар Орусиянын аймагынан чыгып кетүүгө же укуктук абалын жөнгө салууга милдеттүү. Төмөнкү жол жоболорду 10 сентябрга чейин жүргүзүү зарыл. Убактылуу жашаган жери боюнча аймактык миграциялык органда каттоого туруу, манжалардын издерин тапшыруу, сүрөткө тартуу процедураларынан медициналык кароодон өтүү, эмгек же жарандык укуктук келишим түзүү, убактылуу болуу мөөнөтүн узартуу. Орусияда жүргөн кыргызстандыктар өздөрүн Орусиянын Ички иштер министрлигинин МВД.ру расмий сайтынан көзөмөлдөөчү реестрдеги жарандардын тизмесинен текшерүүсү керек. Бардык суроолор боюнча эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин Орусиядагы өкүлчүлүгүнөн төмөнкү дарек боюнча кайрылуу керек. Москва шаары, Малая Полянка көчөсү, 7-үй, корпус 5. Байланыш номерлар +7 996 968 98
97, күнү түнү иштейт. +7 9 25 030 26 27. Дүйшөмбү, жума 9-дан 6-га чейин. Эске салсак, буга чейин Эмгек министрлигинин Орусиядагы өкүлчүлүгү Орусияда мыйзамсыз жүргөн кыргыз жарандарына алардын жүрүсүн мыйзамдаштырууга 30 апрелге чейин убакыт берилгенин кабарлаган эле. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Сиздерге кайрылып атканымдын себеби биз ушул балам Нуркелди 14 жашта гидроцефалия менен ооруп калганбыз. Ошого байланыштуу сиздерден өтө суранат элек. Турция мамлекетине операцияга барышыбыз керек. Ошого бизге каражат жетишсиздигинен сиздерге кайрылып атканбыз. Балам ооруганына 8 жыл болуп калды. Ошого байланыштуу барышыбыз керек болуп атат. Сиздерден өтө суранат элек. 10 сом болсо да, 5 сом болсо да бизге кайрылып жардам берип коюңуздар. Сиздерге аябай суранабыз. Ушу баламыз аягып кетсинчи. Турция мамлекетине барышыбыз керек. Ошого байланыштуу бизге ал жактан 12 000 АКШ доллар сурап жатат. Өз карталарым баары өзүбүздүкү. Биздин эм банк номерибиз 0700 47 49 48 Айзат А деп чыгат. Россия мамлекетинен которуум дегендер болсо Сбербанк бар. 7807 Кундуз Ай деп чыгат. Өзүмдүн сиңдим, ишеничтүү. Ошол номерге кайрымдуулук кылып берсеңиздер болот. Сиздерден суранабыз. Балам ошо ооругандан бери ошо сол жак бетинде инсульт алып калган. Колдору да ушундай болуп кетти. Операцияга барсак 12 000 АКШ доллар деди. Бул балага аябай кепилдик бар деди. Эгер ушуга барып калсак, бул балам келечеги алдыда али жакшы чоңойот эле, эл катары чоңоюп басса экен деймин. Мектепке барса экен дейм. Кайрымдуулук кылып коюңуздар. Бизден кайтпаса да Аллахымдан кайтсын. Баарыңыздардан өтүнүп сурайт элем. Бүгүн күндүн 3 март, күндө дүйшөмбү. Күнүнкүдөй эле ишти баштадык. Жакта нан жасап жатам. Биякта как кайнап жатат. Каша бышайын деп атат. Анан бизде ошол жана прав совхоз эже, совхоз Айнура эже бир күнү майды көп берет, бир күнү аз берет. Берген май, бүгүнкү май бул. 2-ден берип аткан, эми уже жарымына түшө баштады. Бир күнү 5 литр сүт берет. Бүгүн билбейм, бүгүн 6 литр берип коет, 6 литр берет десе, бүгүн 7 литр чыгарып коет. Мен түшүнбөйм бул аялга кандай кылып берет. Анан күнүнкү ишти баштагандай эле баштадым. Кече кабарчыскан келгенде этти болбой чыгартып койгонмун деп. Кечте саатта калып кетем мен. Анан бүгүн жетекчибиз эртең менен азыр келип жарым. Мен өзүм бияктап туруп уялып атам да. Могу этти баягы күнү пятница күнү шылып жасагам могуну. Сөк эле болуп калыптыр почти. Азыр ушуну 70 балага мен кантип 2 тамакка тамак кылып берем, айтсаңыздар. 2 тамакка кантип жасап берем. Ати совхоз устозу 20 грамм да бирдекеден кылып берип коюңуз деп туруп кетип калды. Мына азыр эттин шалетін эчтеке коет, ушуга үчүн алып чыгып берди. Могу сөөк болсо баягыда шылып алгам үстүн, ошо сөөктүн ошо пакетин үчүн алып чыгып берди. Мындай болбойт да. Ичинде могу жүрөт. Тырк этип мына. Бул веске кетип берет да, буну мен эме кыламбы. Көрүңүздөр келип текшерип метиңиздер. Мындай өтө турабыз да. Убакыт саатында беришпей, азыр тамакка норма балдарга чыкпайт. Ана кечиккенде мен күнү эле болуп калам. Жардамчысы жок, жемеси жок болуп. Ишине мага карап койсо делет, анан